Кутмандуу кечиңиздер менен кыргызстандыктар жана түрк дүйнөсү коомдук биринчи каналдын көчмө телевизиондук студиясы Ажарлуу атоонун көркүн ачкан Ысык көлдүн жээгинде дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун салтанаттуу ачылыш аземин баштап отурат. Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. Вы смотрите общественный Первый канал. Мы работаем в прямом эфире. И сейчас мы находимся здесь, на берегу Иссыкуля, в городе Чолпан-Ата, где буквально через несколько минут начнется церемония открытия первых всемирных игр кочевников. Светлана, туура айтасың, өзүңүздөр байкап тургандай эле, мынакей ат майданы толо эл, 10 миңден ашуун көрүүчү жандуу көргөнү келген, андан сырткары миллиондогон көрүүчүлөр бизди түз эфир аркылуу көрмөкчү. Действительно, свидетелями этого уникального события, зрелищного события сегодня станут миллионы телезрителей по всему миру. Вещание будет вестись по всем странам СНГ, телекомпания «Мир-24», а также в Турции телекомпания ТРТ «Аваз». Ну а здесь, в Кыргызстане, трансляцию открытия всемирных игр кочевников, а также всех спортивных мероприятий и культурных будет обеспечивать общественный Первый канал. Ну а радиослушатели за всем смогут наблюдать по радио семейства общественной телерадиокорпорации Биринчи радио, Кыргыз радиосу и Минкаял ФМ. Ну и стоит добавить, что большой интерес это событие вызвало как у местных, так и у зарубежных журналистов. Больше 80 представителей прессы будут освещать это мероприятие «Всемирные игры кочевников». И представлять они будут такие крупные телекомпании, как BBC, а также крупные российские телекомпании «Россия», «Russia Today» и «Моя планета». Сөз түрдө мындай бүйүр кызыткан оюндардын баарын күн сайын сиздер коомдук биринчи каналдан жана ошондой эле биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ радиосу аркылуу маалыматтарды алып түз эфирлерде көрсөңүздөр болот. Мына ушул оюнга катышуу үчүн көптөгөн мамлекеттерден сунуш келип түшкөн. Алардын ичинен Азербайджан, Афганистан, Австрия, андан сырткары Белоруссия, Бразилия, Монголия, Америка Кошмо Штаттары, Германия, Франция, Литва жана ошондой эле Орто Азия өлкөлөрүнүн Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Өзбекистан, Монголиядан дагы спорт чеберлери. Андан сырткары мына ушул оюнду көрүү үчүн атайын делегаттар келип катышууда. Ну и сейчас, наверное, несколько слов о том, когда зародилась сама идея проведения всемирных игр кочевников, а принадлежит она президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Под его патронажем сейчас и проходит и осуществляется этот проект. Впервые она была озвучена еще в 2011 году во время официального визита, тогда еще премьера Реджепа Тайипа Эрдогана. И тогда главы государств, тюркоязычных государств поддержали эту инициативу. Ну и как говорят многие эксперты, да и сами организаторы, Кыргызстан сейчас на пороге создания нового бренда спортивных этноигр. Сөз түрдө бул көчмөндөрдүн ар түрдүү оюндары, мына ушул көчмөндөр оюндары мелдешинде көрсөтүлмөкчү. Андан сырткары айта кетчү нерсе, көчмөндөр оюндарынын негизги максаттарынын бири бул мына ушул түрк тилдүү өлкөлөрдүн интеграциясы жана ошондой эле көчмөн калктардын маданиятын, салт санатын, бабалардан калган салтын мындан ары өркүндөтүп, өөрчүтүп дүйнөлүк аренага чыгаруу болуп саналат. Ну и надо добавить, что всемирные игры кочевников это, конечно, не только спортивные состязания, но это и культурные мероприятия. Они будут организованы уже завтра в этногородке, расположенном на Джайлоу-Кырчин в Семеновском ущелье, в живописном Семеновском ущелье. Уважаемые телезрители, добро пожаловать туда. Ну и буквально несколько секунд остается до начала церемонии открытия всемирных игр кочевников. Ну, стоит добавить, что ипподром уже полон народу. Надо сказать, что он вмещает больше 7 тысяч человек, но наверняка здесь собралось гораздо больше человек. Сами организаторы называют даже цифру в 10 тысяч. Итак, несколько секунд остается. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Вы смотрите общественный Первый канал. Итак, все внимание на экраны. Аны эмесе телегөрүүчүлөр, келиңиздер экрандан алыстабай биринчи каналда калыңыздар. Мына ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун салтанаттуу ачылыш аземинин театрлаштырылган бөлүгүн азыр сиздер түз эфирде көрөсүздөр. Анда экранга жакыныраак отуруңуздар.
Кыргыз деген ким өзү? Айбаты көч тартсы жарат мүнөзү деп сыпатталган көчмөндөрдүн бир бута болгон улуу Кыргыз элинде бүтүндөй Ала Тоо аймагында чоң салтанат 2014 жылдын 9 августунда биринчи ирет өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары саналуу көз ирмемден соң башталат. Барыңыздарга жагымдуу кеч каалайбыз. Добрый вечер, дорогие дамы и уважаемые господа. Итак, сегодня стартуют первые всемирные игры кочевников, которые важны для укрепления единства и дружбы тюркоязычных государств, а также стран, принимающих участие в играх. Сегодня официальное открытие первых всемирных игр кочевников проходит на берегу жемчужины Центральной Азии, озеро Иссыкуль. Байыркы дүйнөнүн тарыхында Олимпиада оюндары башталган учурда мамлекеттер ортосундагы согуш дагы токтоло тургандыгын эске алсак, алгач ирет өтүп жаткан көчмөндөр оюну дагы дал ошондой бийик кадыр баркка ээ. Оюн тууралуу айтсак, өлкөлөрдүн ынтымагын бекемдеп, өнүгүүсүнө кеңири жол ачпак. Көптөн күткөн салтанаттуу адында Гүлзада Рыскулованын аткарышындагы жаз ыры жаңырат.
начинается сегодняшнее представление. Группа в количестве 200 человек, которая была сейчас на сцене, олицетворила космические звезды. Қалған керес бабалардан өтті насихат толырдым талалардан ай қашқаны азанады ат жалына қазанасы келген елден тілегі бұл ұлы тарихтың жоқтымысы қилеби бұл жаңырдың бісен аппақ марал қайра табылдың бісен аппақ марал туяқ қағат жұрт қотырғын сияқтанып қараң күнгі марал қабылдың бісен қараң күнгі марал қабылдың бісен ұшыңнан үркіп жаңылдың өлтіріп аққан бұлақ қайда мойына жүзген ұлақ қайда қадірлі жұртты сағындың бісен аппақ марал аппақ марал артыңдан сая түшіп жебе келе көзіңді ақмарал түңіліп сен турбачы ақмарал түңіліп турба жебе жетпей жұртқа түліп сен аппақ ақмарал жеңілбеші батат батабы батып барат өмірге жебе келет жөнөдімек турбачы ақмарал жебе жетпей жұртқа түліп сен жаны бөтібі жебе жетіпі тағдыр шырқырап тамыр зырқырап марал құбылып насихат маған қалған, бұл насихат саған қалған керес бабалардан. Қанат байлап өмірге, қарсы тұрған өлімге, қаралатын санжыра, аппақ марал жүнді қарыбай, елде кырлар табыбай, елде көміл жақшылықтан асты түңіл бөдік, аппақ марал неге күлімдödүңе. Бабаларыбыздын көчмөн доорун көз алдыбызга тарткан, кара күйүн атаса тыккан,
Карамолду Орозовдун насыйкат күйүүсүнүн негизинде жаралган Түгөлбай Казаковдун насыйкат ыры Аяна Касымованын аткарышында жаңырды сөзүн жазган Акбар Рыскулов. Биздин баатыр бабаларыбыз тынч турмушта ырын ырдап, тоюн тойлоп өмүр кечирсе, керек учурда башын канжыга байлап, элдин ынтымагын, жердин бүтүндүгүн сактап келген. Говоря о добре и зле, никак нельзя не обращаться к опыту человечества, который был накоплен веками и тысячелетиями. Нам есть чему поучиться у наших предков, ведь вопросы добра и зла существуют столько же, сколько существует наш мир. И сейчас мы видим темные силы, мы видим цивилизацию злого народа. Биздин көчмөн бабалар улуу мамлекетте бакуат дөөлөттү курган учурду башынан өткөрсө, ошол эле кезде сыноосу көп бычактын изиндеги чайпалып төгүлгөн татаал мезгилди дагы башынан кечирген. Бирок биримдиги менен, ынтымагы менен андай жоону чегинен сүрүп чыгарган. Кочевники считали, что пока на небе совершается своя жизнь, а на земле своя, людям совершенно ничего не угрожает. Они стремились соблюдать гармонию буквально во всем. Но любое нарушение равновесия может навлечь беду. Кыргызы, как и другие кочевые народы, соблюдали эти правила. Көчмөн элдердин, анын ичинде кыргыз элинин диний ишеними, байыркы түшүнүктөрү бул өтө бай. Кыргыздар бир кезекте шаман өз башына алган. Алар бирде отко, сууга, ошол эле жер сууга дагы сыйынып, тайынып келгенин билебиз. Азыр сиздер Ата Өмүрзаковдун аткаруусундагы шаман бийин көрөсүздөр. Бийде бирде бүркүттүн, бирде илбирстин, бирде кайкы учкан шумкардын кыймылын байкоого болот. Сейчас мы видим появление шамана, который начинает свой танец. Шаман, оставшись наедине с врагами, громко взывает к добрым духам, своим помощникам, чтобы они слетелись со всех сторон света на великую битву с демонами зла. Танец шамана исполняет Атай Омурзаков. И сейчас на экранах появляются 4 тотема кочевников. Это синяя волчица, белый барс, беркут и лен. Ал муздактан кыргыз деген эл жашап, ак кар баскан тоолор менен тең жашап. Ат жалыны ойноп өсүп шамалдай, ал түндөсү жылдыз менен сырдашат. Сиздер ат жалында шамалда ойногон кыргыз жигиттерин дагы көрүп жатасыздар.
видим быстрые короткие кадры, где мы наблюдаем за взрослением первого кочевника. Мальчик-кочевник вращает над головом пращу. Подросток-кочевник стреляет из лука. Юноша-кочевник орудует мечом. Взрослый кочевник кидает копье. Азыр сиздер Google экран аркылуу эң алгачкы көчмөндү көрүп жатасыздар. Көчмөдөн өз турмушуна катылгандын катыгын берип, өз мекенин, элин, башка жоодон душмандан коргоп жашап келген. Азыр сиздер жоокерлик өнөрдүн эң мыкты үлгүлөрүн көрөсүздөр. Оттон судан кайра тартпаган кыргыз жигиттери. Но надо сказать, что тактика ведения боя, бесстрашие и удаль кочевников, презрение к смерти — все это вызывало восхищение их врагов. Кыргыздын жоокердик өнөрүндө ит уруш жана башка бир канча мыкты ыкмалар колдонгон. Айыгышкан күрөштү мына биздин сахнадан көрүүгө болот. Элдин биримдиги ынтымагы аркасында жоо жеңилип, эл күткөн бакубат турмуш башталды. Сейчас можно увидеть и следующие действия. Черные земли варваров после победы кочевников расцветают зеленью, деревьями, цветами. Но надо сказать, что природа у кочевых народов — это единое целое.
действие происходит под оригинальную композицию, исполняемую на ООС «Хомузе». ООС «Хомуз» пришел к нам из глубины веков, об этом говорят и внешний вид, и простота звукоизвлечения. Кыргыз таланттары бабадан калган темир ооз комузду кагып, кыргыздын жай турмушун сүрөттөсө, ал эми бийчилери кыргыздын ийкемдүү кыздарынын жүзүн, элесин бүтүндөй дүйнөгө даңазалоодо. Анын ичинде көчмөн кыргыз эли чыгыштан батышка, батыштан чыгышка көчүп гана жүрө бербеспен. Өздөрү менен кошо улуу маданиятты, улуу жазуу сызууну ала жүрүшкөн. Ал турбай тарыхталардын темирди камырдай жууруу иштеткен улуу өнөрү дагы жазылып калган. Кыргыздын колунан жаралган кылычтар бул Дамас кылычтарынан ашып түшкөн. Вибрации ООС «Хомуза» уносят нас к мифологическим истокам человечества, откуда он и пришел к нам. Кыргызы испокон веков знали, что звук ООС «Хомуза» позволяет прикоснуться к вечности. Адамзат тарыхында эң алгачкы уруу бирикмелер катары сактар, усундар, гундар эсептелген болсо, андан соң калган элдерди тизмектеп санап көрөбүз. Эгерде бүтүндөй дүйнөлүк цивилизация жөнүндө сөз кылсак, анда көчмөн цивилизация ошол бүтүндүктүн айрып алгыс бир бөлүгү. Байсалдуу жол, барандуу тарых. И на экране мы увидели историю наших предков. Это миролюбивый быт, занятие охотой, разведение лошадей, рождение и воспитание детей. Кыргыз элинде таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген, баатыр болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн деген сөз бар. Жалал Абад областына келген Аязат тобу жерине ээрет.
ушул ыры жаңырып жатканда биздин заманга чейинки экинчи кылымда негизип чыгыштан батышка кан тамырдай созулган улуу жибек жолу жана бүтүндөй көчмөндөр дүйнөсүнүн улуу инсандарынын элеси көрүндү. Майданга келген эл дагы жык-жыйма толгон, баарынын маанайы ачык. Баарыңыздарга жагымдуу кеч каалайбыз. На экране появляется карта Великого Шелкового пути. Надо сказать, что это одно из наиболее значительных достижений в истории мировой цивилизации. Разветвленные сети караванных дорог пересекали Европу и Азию от Средиземноморья до Китая и служили в эпоху древности и Средневековья важным средством торговых связей и диалога между культурами Запада и Востока. Көчмөндөрдүн улуу майрамда көчмөндөрдүн улуу өкүлдөрү ошол эле Манас, Атилла, Модешаны, Томириск, Аль-Фараби, Низами Генджеви, Авиценна, Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагын, Чыңгызхан, Тамерлан, Баязид, Улугбек, Бабур сынду улуу биздин инсандарды атап кетүүгө милдеттүүбүз. Көрүп отурган бардык биздин меймандардын кабагы жарык. Жыгаштан бүткөн деп жүрсөм, жүрөктөн бүткөн турбайбы. Комуз күйүүсү жаңырат, кулак салыңыздар. Сейчас на сцене мы видим коммузиста, это представитель старшего поколения Руслан Джумабаев. Он играет на коммузе мелодию «Кю». И вот вы заметили, что сейчас в это время на экране появляется изображение коммуза. Көрүүчүлөр дагы абдан кызуу колдоп жатышат. Негизинен кыргыз элинде атасы баласына улуу муун, кичүү муунга комуз үйрөтүп жашап келишкен эмеспи. Ниязалы Борошовдун Кара өзгөй күйүүсү жаңырады. Руслан Жумабаевди коштоп жеркен Улукбек Эркалиев. Жана ошол эле дал ушул учурда кыргыз тарыхындагы өзгөчө орду бар улуу инсандар Барсбек, Мухаммед Кыргыз, Жаңыл Мырза, Курманжан Датка, Сагынбай Орозбаха, Саякбай Каралаев, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Осмоналы Сыдык уулу, Эшеналы Арабаев, Тоголок Болдо, Токтогул Сатылганов, Иса Ахунбаев, Алы Токомбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Уркуя Салиева, Карамолдо Ороза, Еще Зурукан Кайназарова, Өлмасхан Атабекова, Дойшункул Шопоков, Керимбүбү Шопокова, Бүбүсарай Бейшиналиева, Болотбек Минжилкыев, Төлөмүш Өкеев, Болот Бейшиналиев, Сүймөнкул Чокморов, Тәттүбүбү Турсунбаева. Дал ушул инсандардын элеси көз алдыбызга тартылып турат. Өзгөчө баса белдеп кетүүчү нерсе бүтүндөй түрк дүйнөсүнө аты таанылган ушул жылы мааракелер белгилеп жаткан Тоо булбулу Токтогул атабыздын 150 жылдык мааракеси Зал карманашчы Саякбай Каралаевдин элеси дагы көз алдыбызга тартылды. Жогоруда саналган инсандар мамлекеттүүлүктү бекемдөө жолуна баарыбызга дем күч, улуу өрнөк болуп берет.
күндөгү маданияты тууралуу бүгүнкү күндөгү археологиялык казуулардагы көптөгөн айнысыз далилдерди таап берет. Алар өтө коозолгон шөкөт зер буюмдары, курал жарактар жана ошондой эле жазуу сызуу дагы табылып жаткандыгын баарыбыз жакшы билет. Демек көчмөндөр цивилизациясы бул өнүккөн, гүлдөп өнүккөн цивилизация, улуу маданият. Кыргыз жергесинде өтүп жаткан эң алгачкы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну баардык көчмөн журтка, түрк дүйнөсүнө ынтымак тартуу. Ал эми ушул жаатта бүтүндөй жер планетасынын сыймыктуу улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун элеси көрсөтүлүүдө. На экране озеро Иссык-Куль, идущий по берегу народный писатель Кыргызстана Чингиз Айтматов. Чыңгыз Айтматов дагы өз өмүрүндө бүтүндөй көчмөн дүйнөнүн, бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн ынтымагын, биримдигин, келечегин самап жазып өткөн эмеспи. Жана ошондой эле мына азыр экранда кылым карытар бир күн деген жазуу пайда болду. Появляется надпись «И дольше века длится день». Это известный роман Айтматова. Это роман о жизни и памяти. Жигити Батыр, кызы Гүл, эли соонун биздин эл. Кыргыздын кыз жигиттери эл алдында өнөрүн тартуулашууда. Эң башкы максат байыркы акылман карыянын ынтымакка чакырган мына бул жөрөлгөсү. Основным оружием кочевников Центральной Азии был лук со стрелами. И сейчас на сцене разыгрывается сцена из сказки, где отец дает своим детям колчан стрел и велит сломать их. Дал ушул көрүнүштө катылган терең ой, улуу философия бул биримдик, ынтымак экенинде. Жашар карыя дал ушул көрүнүшү менен бүтүндөй өлкөлөрдө, бүтүндөй мамлекеттерде биригип, бир болууга ынтымакка чакырат. Эгерде биримдиктүү болсок, көчмөн дүйнөсүн эч ким бүлүнтө да, бүлдүрө да албайт. Стрелы один за одной сломались, но когда стрелы вместе, колчан сломать не удается. В этом и заключается идея всего действия. Если мы кочевники и будем вместе, нас никто никогда не сломает. Көчмөн элдер кең пейил, ынтымакты туудай туткан эл болгон. Бирок катылгандын катыгын берген.
эң байыркы көчмөн элден болгон сактардын 3 негизги куралыбыз бар деп айтканы бар. Ал бири жанын жебеси, экинчиси акинак канжары, үчүнчүсү кесеси. Акинак менен жакындагы душманды качырабыз десе, жебе менен алыстагысын атабыз. Ал эми биз кесеге досубуз үчүн даам куюп сунабыз деген бар. Биз ынтымакта даам сунуп, биримдиктүү, күчтүү көчмөндөр дүйнөсүн түзөбүз. Несомненно, единство и дружба народов, собравшихся для участия в состязаниях, это залог общего благополучия и надежда на продолжение лучших традиций кочевых народов в 3-м тысячелетии. Бүгүнкү кыргыз эли көчмөн доордон алыс жашап жатса дагы, ошол бабалар калтырган улуу салт, нарк, ырым-жырымдан четтеген жок. Тескерисинче өрнөк алып, үлгү алып жашап келет. Көчмөн элдин улуттук оюндары дагы бул эриккенде чериңди жазса, ал эми керек болгондо машыктырып, каруу, күч, кубат берип, ар убакта душманга тике турууга чакырган. Uçbaygan kim kalal, biye barın çakırıp bir humardan kanal. Jarkı küngü de gelsin, yaşlığındın jamalı. Atbay kırgız deylesin, arulantıp düylüsün. Jengil bulgun bulutтай, жерге butun tiybesin. Bayqap turgan adamlar, bali kırgız deylesin. Сейчас мы видим танец Кыргыз-бии, исполняет Султан Садыралиев, и на экранах можно увидеть красивые виды Кыргызстана.
зымырап, атпай кыргыз бийлесин, арулантып дүйнөсүн, жеңил болгон болоттай, жерге бутуң тийбесин, байкап турган адамдар бали кыргыз бийлесин. Мындай болорду, эриккеним жоголду, эри шаркап бийлесек, эл көңүллүк болорбу. Тоңуп калган бир кезде, толкуталып болорду. Жалпы кыргыз ырдасын, жаратылыш тыңдасын, жаркылдаган жылдыз би, жашообузду нурдасын. Ырыс болуп кыргыз би, ынтымакты чыңдасын. Атпай кыргыз бийлесин, арулантып дүйнөсүн, жеңил болгон болоттай, жерге бутуң тийбесин, байкап турган адамдар бали кыргыз бийлесин. Через вершины Алато поступают флаги стран-участниц. Танцует массовка «Танец флагов». Бразилии, Германии, Казахстана, Литвы, Монголии, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Южной Кореи и России.
керне сурдай тартылып, бұл өзгөчө учурда маани шаң берет. Эл башын тозоордо, элди чогултаарда дал ушул аспаптар колдонулган. Австрия Республикасы, Republic of Austria. Republic of Azerbaijan. Islamic Republic of Afghanistan. Belarus Республикасы, Republic of Belarus. Бразилия Федеративдик Республикасы. Federative Republic of Brazil. Германия Федеративдик Республикасы. Federal Republic of Germany. Казахстан Республикасы, Republic of Kazakhstan.
Mongolia. Mongolia. Россия Федерациясы. Russian Federation. Америка Кошмо Штаттары. The United States of America. Таджик Республикасы. Republic of Tajikistan. Turkmenistan. Turkmenistan. Türkiye Respublikası. Republic of Turkey. Özbekistan Respublikası. Republic of Uzbekistan. French Republic. Швеция Королдугу. Kingdom of Sweden. Корея Республикасы. Republic of Korea.
жүректі толқынатқан өзгөчө учур Кыргызстандын спортчулар келе жатат. Кыргыз Республикасы. Настал кульминационный момент. Кыргызстан – последняя страна в параде, и вместе со спортсменами выходит президент Кыргызской республики Алмазбек Атамбаев. Президенти Атамбаев Алмазбек Шарсенович ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюнун көрүнүшүндө алгачкы жолу Турциянын премьер-министри Реджеп Тайип Эрдогандын 2011-жылдын 1-2 февралда Кыргыз Республикасына болгон расмий иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев тарабынан айтылган. Бүгүн мынандай улуу майрамга, улуу салтанатка айланып турат. Жашасын бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмазбек Шарсенович. The President of Kyrgyz Republic, Алмазбек Атамбаев. Кадырлуу меймандар, Кыргыз жергесине кереметтүү Ысык-Көлгө кош келипсиздер. Кыргыз бермети касиеттүү Ысык-Көлдө тарыхта биринчи жолу өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюндары бул зор окуя. Кыргызстан үчүн чоң сыймык. Бул оюбузду биздин инициативабызды 2000-жылы Бишкектен колдоп берген Казакстан, Турция, Азербайжан президентине чоң рахмат айткым келет. Көчмөндөр адамзат тарыхынын башында турган, адамзаттын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон элдерден. Ата-бабаларыбыздын көчмөндөрдүн философиясын, жашоо турмушун ириктеп билүүгө биз милдеттүүбүз. Өткөн заманды, өз тамырын билгендер келечекке да жолду таба алат. Көчмөндөрдүн оюндарынын тушоосу Кыргыз жеринде кесилгени бекеринен эмес. Кыргыз эли көчмөндөр цивилизациясын түптөгөн, анын башында турган, тарыхка, када салтка бай, байыркы, эң байыркы көчмөн элдердин бири. Ата-бабаларыбыздын ыйык сөзүн, мурасын бийик тутуп, биргелешип келечекти куралы. Кудай ушул жолубузду ачып берсин. Бул жолду боордош элдер, санаалаш мамлекеттер менен бирдикке гана басып өтө алабыз. Биздин түпкүлүбүз бир. Курама жийип журт кылдым деп Манас атабыз айткандай, башка улуттар боордош элдер менен шерелешип, ынтымакта турмуш куралы. Уважаемые участники первых всемирных игр кочевников, уважаемые дамы и господа, наши гости дорогие,
позвольте приветствовать вас на берегу прекрасного озера Иссык-Куль и поздравить всех с открытием первых всемирных игр кочевников. Впервые в Кыргызстане в абсолютно новом формате проходит уникальный проект «Всемирные игры кочевников». В предстоящие дни мы станем свидетелями зрелищных событий, которые отличаются самобытностью и уникальностью. И, конечно же, мы благодарны руководителям Казахстана, Турции и Азербайджана, которые поддержали нашу инициативу в 2012 году на Бишкекском саммите. Не секрет, что многие виды спортивных единоборств родились из древних воинских состязаний и игр. Спорт всегда был силой, объединяющей народы. Уверен, что наши игры укрепят дружбу и взаимопонимание между нашими народами, будут способствовать дальнейшему развитию нашего культурного сотрудничества. Уважаемые друзья, за прошедшие века с карты мира исчезли многие государства, канули в лету многие народы, но дух кочевой цивилизации продолжает жить. Ее сила, способности быть в гармонии с природой, с вечно меняющимся миром, это особенно в наш век важно. Век, когда быстро все меняется, век глобализации. И, уважаемые наши гости, кочевые народы всегда почитали прошлое, помнили своих предков. Они слагали легенды о своих героях и передавали их из поколения в поколение. И, конечно же, духовной опорой нашего народа является тысячелетний Манас. Но такие же великие герои и произведения есть и у других народов. Пусть наша история не отражена в каменных городах, мы кочевниками были, но наша история живет в наших сердцах, в памяти народа. Нам важно помнить свое прошлое, помнить свои истоки. У нас много общего, у нас общие корни, и я уверен, что у нас общее будущее. Урматтуу менин мекендештерим, кадырлуу коноктор. Бүгүн биз көчмөн элдердин урпактары жүрөгүбүздө ата бабаларыбыздын рухун, духун, атуулдук сезимин жандандырууга милдеттүүбүз. Ынтымакта жашаганды үйрөнсөк, чыр-чатакты токтотсок, тарыхыбызды, түпкүлүбүздү эстесек, анда сөзсүз жаркын, улуу келечекке ээ болобуз. Касиеттүү Ысык көл боюнда байыркы доор менен келечек дал келгенсип турат, бетме-бет жолугушкансып турат. Бул оюндар көчмөн элдердин тарыхын, өнөрүн, маданиятын, табиатын дүйнөгө дазалап, биздин биригемдибизди, ынтымагыбызды ширелтет. Дорогие гости наших игр, очень надеюсь, что всем вам понравился Кыргызстан, наша природа, наши небесные горы и хрустальные реки, наш волшебный Иссык-Куль. Надеюсь также, что всем вам очень понравятся и игры кочевников. Мы планируем сделать эти игры ежегодными, и я приглашаю вас приехать на следующий год на очередные игры кочевников. Дорогие друзья, я верю, что всемирные игры кочевников останутся ярким событием в нашей памяти. Я благодарю всех, кто внес свой вклад в их подготовку. Я благодарю за прекрасное зрелищное шоу, которое сейчас мы увидели, за тех людей, которые его готовили и участвовали в этом шоу. И я хочу пожелать спортсменам, пусть победят единство и дружба. Желаю спортсменам удачи и справедливого судейства. Урматтуу мекендештерим, агайын тугандар, бүгүн башталып жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндары албетте биздин өлкөдө туризмдин өнүгүшүнө, ошондой эле өзгөчө Ысык-Көл областынын өнүгүшүнө зор салым кошот. Бул сөзсүз, бул дүйнө үчүн, бүт дүйнөгө, Кыргызстан үчүн эң сонун бир мүмкүнчүлүк болуп турат. Татынакай Кыргызстанды көргөзүп, рекламасын жасаганга. Ошондуктан агайын тугандар, өлкөнүн абрайы үчүн,
тартипти сактап, конокторду сыйлап, татынакай өткөрөлүк. Жыл сайын бияка келгенге жылынып, ушундай орун таппай турсын коноктор бүт дүйнөдөн. Урматтуу оюндардын катышуучулары, сиздер улуу көчмөн бабалар Атилла, Огузхан, Манас, Чыңгызхан, Бабырдын урпактарысыңар. Жараткан колдоп, бүгүн тушоосу кесилип жаткан көчмөндөр оюндары ийгиликтүү өтсүн, ынтымакты, биримдикти ширетсин. Кудай элдерибизге жакшылык, берекет берсин. Урматтуу мекендештер, кадырлуу коноктор, дүйнөлүк көчмөндө оюндарын ачык жеп жарыялайм. Уважаемые гости, дорогие друзья, объявляю Всемирные игры кочевников открытыми. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр гана көрдүңүздөр бүйүр кызыткан театрлаштырылган оюн зоопу. Албетте Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда болду. Ал бул оюндарды ачып берди. Демек, алдыда кызыктуу оюндардын баары эми башталмакчы. Уважаемые телезрители, радиослушатели, вот и завершилась церемония открытия Всемирных игр кочевников. С приветственным словом к участникам Всемирных игр, а также гостям выступил президент Алмазбек Атамбаев. Был проход спортсменов, представлявших каждую свою республику. Ну и надо добавить, что наша кыргызская сборная была самой многочисленной.
Албетте, мына ошол Кыргызстандын спорт чеберлери бул жерде өтүп атканда көрүүчүлөр дагы биз дагы эмоциябызды жашап алган жокпуз. Бизде чоң үмүттөр бар. Алдыдагы бул оюндарда Кыргызстан көптөгөн жеңиштерге жетишет деп ишенели. Уважаемые телезрители, сегодня в этот день многомиллионная аудитория стала свидетелями этого масштабного, грандиозного мероприятия. Вы стали свидетелями театрализованных представлений, показавших зарождение кочевой цивилизации и вплоть до ее расцвета. Ну и надо добавить, что сегодня для вас работал технический и творческий коллектив общественной телерадиокорпорации. Мы работали в прямом эфире. Албетте, сиздер үчүн кызматта мен Шайырбек Арапов жана кесиптешим Светлана Ахматалиева болду. Каналды которбоңуздар, кызыктын баары алдыда. Демек, күн сайын көчмөндөр оюндарынан сиздер маалыматты коомдук биринчи каналдан аласыздар. Саламатта туруңуздар. Ну а мы напоминаем, что мы увидимся с вами завтра в 16 часов на Джайло Кырчин в Семеновском ущелье, где состоится открытие фольклорного фестиваля и этногородка. Там расположено больше 150 юрт. Оставайтесь на общественном Первом канале. Благодарим за внимание. Ой, салам, кушка бар,